Жайдын дал ушундай ысык аптаптуу күндөрүндө Өзгөн районунун Кароол, Кызыл Октябрь жана Төрткөл айыл аймактарынын тургундары көпчүлүк убактыларын Кемпироват суу сактаачынын жээгинде өткөрүшүүдө. Бул жерде сууга түшүп, көлөкөдө эс алып, балык кармап чер жазышууда. Анткени аталган суу сактаачта балыктын эле 12 түрү бар. Кароолдук Ашым Максимов өрөөндө чоң балыкчы аты менен белгилүү. Балалык чагы Кемпироват суу сактаачынын жээгинде өткөндүктөн азыр да ар убак суу жээгине келип эс алганды адатка айланткан. Баа жаш кездеги немелерди бүт эсте. Бул температура көп жүрдүм мен. Активдүү эс алуунун бул түрү аймакта кеңири жайылган. Кары жашы дебей суу жээгинде кайырмак салып отургандар көп. 50 деп укканбыз өзү. Ошо боюнча эле жакшы эле кетип атат азырынча. Каалашы барчу эле. Каалашынча эле күндөп түндөп эле эс алгандар болуп атат. Айдаган, кууган эч ким жок. Жакшы тынч. Болгону балык азыр ысыкта кичине жок. Азыраак анча-мынча болот да. Ушул жерден балыкчылардан бир лайфхак айта кетели. Бул жерде муздаткыч жоктугуна байланыштуу эртең менен кармалган балык кечке чейин айнып калышы, бузулуп кетиши мүмкүн да. Бул үчүн балыкчылар мына момтип балыкты сууга жипке байлап туруп салып коюшат экен. Бул кечке чейин ушундай тирүү абалда сакталып тура берет. Көрүп атасыздар, тирүү. Кайырмакка илинген улоосун жеринде бышырып жегенге буга чейин шарт жок эле. Бул муктаждыкты чечүүнү быйыл Гүлмира апа колуна алган. Суу жээгине алыс жакындан келгендер үчүн эс алуу жайын ачты. Балдар келет экен, жолдоштору менен жоролор барып калган болсо, олор деле балыгын тутуп келип, бышыртып жеп кетишет. Ошо. Суунун жээги эс алууга гана эмес, дыйканчылыкка да ыңгайлуу. Кемпироват суу сактаачынын жээгиндеги дыйкандар биринчи жолу Павлония дарагы менен коонду сыноодон өткөрүп жатышат. Айтымдарында Павлония менен коон экөө тең нымдуу жер кыртышын жана мээлүү аба ырайын сүйгөн айыл чарба өсүмдүктөрү. Биз 3 күн болду. 2 түрүн эктик. Дакара деген, Долвар деген коон эктик. Былтыр дагы азыраак эккенбиз, быйыл көбүрөөк эктик. 1,5 гектарда эгип атабыз. Былтыр түшүм жакшы. Былтыр түшүм жакшы болгон. Эмне үчүн экен байкадыңызбы? Байкадык, жер кыртысы жакшы экен, кумга жакшы болот экен. Ошого байланыштуу эгип атабыз, быйыл да көбүрөөк эктик. 7-8 жылдан кийин ишке жарап калат да. Канча түп бар? 2700 түп бар. Мурун бул жер эмне эле? Бул жер жөнүнө жаткан талабыч. Таштагы эле. Кемпироваттан суу тартабыз да, биягыначы. Ушул тапта суу сактаачтын жээгине Ош Бишкек унаа жолу аркылуу ары бери өткөн жүргүнчүлөр да токтоп, сууга бир кирип, сергип же жөн гана жаратылыш коозугуна суктангандар арбыды. Жерде эч кандай тоскоолдук жок. Бул жак кадимкиде мурда кандай болсо, азыр деле ошондой. Эми Өзбекстанга карап калды деп эле кичине паниковать этип атышат, эми ондой жактары деле бизге сезилген жок. Балыгын тутуп беребиз, мына жуунабыз, сууга түшөбүз, суу тартырып каласак үйлөргө тартырып киргизебиз. Эч кандай тоскоолдук жок. Кудайга шүгүр. Бары жакшы, сонун. Анан албетте аты алыска, даамы далайга таанылган Өзгөн күрүчү да мына ушул суу сактаачтын жээгиндеги айдоолордо өстүрүлөт. Жалпысынан 3 аймактын эли 1000 гектарда аянтта күрүч эгет. Миргүл Бокошова, Нурдөлөт Сантаев, Ала Тоо 24, Ош.